Саламатсыңарбы балдар? Манайыңар кандай? Баары жакшыбы? Ой азаматсыңар. Анда сабакка көңүл буралы. Кыргыз тили 2-класс тема Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Бүгүнкү сабактын максаттары: Чыңгыз Айтматов аттуу жазуучу менен таанышабыз. Жазуучунун Чыпалак бала деген жомогун окуйбуз. Көп кыргыз жомокторун укуганга дилгирленебиз. Анда эмесе баштадык. Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин улуу жазуучусу. Улуу талант 1928 жылы Талас областынын Шекер айылында жарыкка келген. Жазуучунун көптөгөн чыгармалары бар. Алгач силер жомоктору менен таанышасыңар. Анан бир аз дагы чоңойсоңор, бул биздин эң таланттуу жазуучу атабыздын башка дагы чоң аңгеме, повесттери менен таанышып баштайбыз. Мисалы үчүн, Бугу эне жомогу, Чыпалак бала жомогу. Балдар, балким силер мурун ушул жомоктор жөнүндө уккандырсыңар, балким көргөнсүңөр, балким окугансыңар, балким чоң ата же чоң апаңар айтып бергендир. Болушу мүмкүн, балдар? А эгер билбесеңер, сөзсүз түрдө окугула же болбосо апаңардан, атаңардан сурагыла. Мага Бугу эне жомогун айтып берчи, же болбосо Чыпалак бала жомогун айтып берчи деп сураңгыла. Балдар, силерге Чыпалак бала жомогун кыскача айтып берейин. А силер болсо кун коюп уккула. Бар экен, жок экен, бир кемпир чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Чыпалак деген бала чыпалактай эле болгон экен. Чыпалак балтыргандын жалбырагына көкөлөп уктап жатса, ошол жерде оттоп жүргөн төө жалбырак менен кошо аймап коюптур. Төө жутканын билбейт, кепшегени билет деген ошондон айтылып калган тура. Чыпалак төөнүн ичинен чыңырып жардам сурайт. Аны уккан абышка төөнүн курсагын жара тартып, баланы куткарып алыптыр. Балдар, жакшылап уктуңарбы? Эч нерсени унуткан жокпузбу? Ушул боюнча мен силерге азыр суроолорду берем. Суроолорго жооп бергиле. Чыңгыз Айтматов кайсы айылдан туулган? Туура. Чыңгыз Айтматов жазган жомоктор. Балдар, азыр эле айтып кеткем, 2 жомогун. Кандай аталыштагы жомоктор эле? Чыпалак баланы жомокто эмне жалбырак менен кошо аймап койгон? Эмне жеп койду эле балдар? Кичинекей болгон чыпалак баланы. Азаматсыңар. 4-чү, Бугу эне жомогун окудуңар беле? Балдар, Бугу эне жомогун окудуңар беле? Кайрадан эле менин кеңешим, окуй элек болсоңор, сөзсүз окугула. Жооптору: Чыңгыз Айтматов Шекер айылында туулган. Чыңгыз Айтматов жазган жомоктордун бири Чыпалак бала, Бугу эне жомогу. Чыпалак баланы жомокто төө жалбырак менен кошо аймап койгон.
Балдар, сөзсүз ушул жомокторду окугула. Анда эмесе, балдар, жагымдуу маанайды силерге тартуулайын. Музыкага көңүл бургула. Birincisi baş parmak, ikincisi sömöy, üçüncüsü orton, dördüncüsü adı yok, beşincisi çıpalak. Baş parmağım çoң atam, sömöyüm çoң apam, ortonuğum öz atam, adı жоғum apam, кичинекей чычалак, менин атым çıpalak. Сабак ушуну менен соңуна чыкты. Балдар, мен айткан нерселерди унутпагыла. Анда эмесе, көрүшкөнчө. Сөзсүз тапшырманы аткаргыла, слайддын ичиндеги. Сөзсүз чыпалак баланы окуйбуз. Эгерде дагы кызыгып атсаңар, бугу эне жомогунда издеп дагы окуп койсоңор, андан да сонун болот балдар.